бап лифт жабдууларын жана ар кандай конфигурациядагы көтөрүүчү механизмдерди, тактап айтканда жүргүнчүлөрдү ташуучу жана жүктөрдү ташуучу лифттер, панорамалык лифттер, оорукана лифттери, курулуш, кичинекей жана чоң жүк көтөргүч лифттерди чыгаруу пландаштырылууда. Мындан тышкары 2029 жылга карата өндүрүштү кеңейтүү, брондолгон жана жылма эшиктерди дизайнердик металл эмерек өндүрүү, коомдук тамактануу ишканалары үчүн термикалык жана нейтралдык жабдууларды чыгарууну киргизүү пландаштырылууда. Жабдууларды жасоонун бардык технологиясы Кыргызстандын, Түштүк Кореянын жана Кытайдын адистери менен биргеликте иштелип чыкканы айтылат. Мына кредит менен РСК банктын жетекчисин да көрүп атам азыр. Биз РСК банкка дагы азыр уставдык капиталын $100 миллион көтөрдүк. Биз болгон өкмөттүн компанияларынын баарындагы ушу госбанктарды өйдө көтөрүп, анан ушу госбанктар аркылуу мэрлер, ар кайсы ишкананын жетекчилери, государственная ипотечная компания, что-то я не вижу, ее тоже надо было пригласить. То есть все мы готовы начинать с вами контрактоваться и исполнять свои обязательства в части финансирования. У нас есть финансовые инструменты. Когда мы взяли Комтер, на его счету было всего $48 тысяч. К концу года чистая прибыль составила $220 миллионов. Турак жай кооперативине алданып, ири суммадагы акчасын алдырткан жарандардын саны өсүүдө. Бүгүн дагы биринчи турак жай аталышындагы кооперативге нааразычылыгын билдирип, ага мыйзамдуу чара көрүлүшүн талап кылган 30га жакын адам чыкты. Ошондой эле чогулгандар үй алам деп салган акчаларын да өндүрүп берүү керектигин айтышып, тергөөнүн калыс каралуусу үчүн шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына чогулушту. Акыркы акча каражатын үй алууга короттум деп чыркыраган жарандар 250 миңден эң көбү 1,5 миллион сомго чейин акча киргизген. Алардын арасында 5 жылдан бери акчасын берип, бирок үй менен камсыз боло албагандар да бар. Мындан улам чыркырап чындык издегендер бул маселени тыкыр каралышын тилеп, өлкө башчысына, УКМК жетекчисине да кайрылуу жолдошту. Белгилесек, 28 жаран февраль айында шаардык милицияга аталган турак жай кооперативинин Оштогу өкүлүнө арыз жазышкан. Укук коргоо органынын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө компаниянын өкүлдөрү чакыртылып сурак берди. Териштирүү алдамчылык беренеси менен иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Сурак учурунда кооператив өкүлдөрүнүн келтирген жүйөлөрү катары учурдагы кризисти белгилешкени айтылат. Маалыматка караганда, биринчи турак жай кооперативи 2017 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Бул жылдар аралыгында Ош шаарынан 27 адамды үй менен камсыздаганы айтылууда. Бирок юристтердин айтымында, мындайда бул турак жай кооперативинен үй алгандар да ала электерде чыгымга учуроосу мүмкүндүгүн айтат. Жол менен болгондо бир ручканы дагы ар бир корпоративдин членинен уруксат алып туруп алыш керек экен. А булар биздин уруксатысыз жок. Бир пайшиктин бир кол көтөрүүсүз уруксатсыз жок. Булар айыга 500 миң корот атат. Элестесең, айыга 500 миң корот. Ошол нерсенин учетуну бер десек, бербей атат бизге. Биз Бишкекке да барып сураганбыз. Жашырып атышат булар, бизге бербей атат. Андыктан мына жерде жүргөн бардыгыбызды Саида алып келген. Алып келгенде Саида алып келген, именно Саида үйдө жетелеп барбасаган бизге барганда калп маалыматты берген ошол 7 ай, 8 ай. Биз үйдөгүлөрдү, силер үйдөгүлөргө эмне кылып берет? Үйдү мана биз алып беребиз. Сен атаң алып бербейт, энең алып бербейт. Үйдү биз алып беребиз, бизге ишенгиле деп акчабыз төктүргөн ушул азыркы качып кеткен Саида Байказакова. Ошто коомчулуктун үрөйүн учурган кандуу окуяга шектүү жарандар камакка алынды. Такси кызматын көрсөткөн Өзбекстандын 28 жаштагы жараны жана Жалал-Абадтын 17 жаштагы тургуну 2 адамдын акчасын алып, кылмыш ишин жашыруу үчүн өлтүрүп салганын толук мойнуна алган. Каргашага кириптер болгон биринчи өлүм 17 мартта орун алса, андан кийинки киши колдуу болгон жүргүнчүнүн окуясы 18 мартта катталган. Облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөр кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Адам өмүрүнө кол салган Өзбекстандын жараны Ош шаарында 1 айга унаа ижарага алып, такси кызматын көрсөткөндүгү аныкталды. Кылмыштуу окуянын сюжетин жаңылыктар программасынын толукталган чыгарылышынан көрө аласыздар. Алардын аракеттеринде атайлап өлтүрүп, ошол жок кылуу максатында эле болгону билинип турат да. Себеби алар алгачкы эле күнү
атайын ошол көмүш үчүн күрөк алып атышат магазинден, атайын аркан алып атышат муунта турган. Ошол атайлап эле өлтүргөнгө даярдаганын билинип турат да. Ошол тилекке каршы ошол биринчи күнкү жоголгон жарандын туугандары 3 күндөн кийин кайрылып атат да. Ошол жоголгон күнү кайрылганда экинчи жаранды биз сактап калсак болот эле да. Себеби ошол экинчи жаранын туугандары ошол жоголгон кеч үйүнө чыккан боюнча жок болгондо эртең менен келип эле эртеси күнү кайрылганда ошол бир күндүн ичинде ошол кылмышка шектүүлөрдүн изине чыгышты да. Лейлек райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан рейд учурунда Лейлек айылынын 47 жаштагы тургуну үйүнөн мыйзамсыз сакталган сайлуу ок атуучу курал жана анын 8 дана ок алынган. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Тергөө иштеринин жүрүшүндө аталган жарандын үйүнөн алынган СКС үлгүсүндөгү сайлуу куралдын эч кандай документтери аныкталган эмес. Бул факты кылмыш жаза кодексинин куралды ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен катталып, тергөө иштери башталган. Ошондой эле Лейлек районунун Катраң айыл аймагынан 26 жаштагы тургуну жашаган турак үйүнөн 16 калибрдеги бир стомволду сайсыз ок атуучу курал 2 дана огу менен мыйзамсыз сакталганы такталган. Алынган ок атуучу куралдарга тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Акыркы сааттарга кабарлар мына ушуларды түздү. Ал эми саат 20:00 жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышын өткөрүп жибербеңиз. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.